биздин өзүбүздүн кызматкерлерибиздин ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүп аткан кызматкерлерибиздин эhtiyat болуп денсаулыгына өзгөчө маани бергиле деген Кудайга шүгүр бүгүнкү чейин өзгөчө Кудайдар министрлигинде кызматкерлердин арасында ушул коронавирус илдети боюнча каттоо жок, башка министрликтерге салыштырмалуу. Ошондуктан ушул ишти тепти токтоткошубуз керек. Андан сырткары обсервацияда орындуктар боюнча толук кандуу иштер жүргүзүш керек. Биз мында өзгөчө Кыргызстан министрлиги жоопкерчиликти мойнуна алып, аэропорттогу жайланышкан мурунку авиабазаны реконструкциялап, ошол жерде бүгүнкү башка мамлекеттерде иштеп, биздин өлкөгө кайтып жаткан граждандарыбызды, акылдарыбызды бүгүнкү жактырып ошол жердин чоң пайдасы тиет. За отчетный период служба спасения было осуществлено 55 выездов на различные происшествия, из них 5 на дорожно-транспортное происшествие, 1 происшествие на воде, 2 на селевые потоки и 47 выездов на другие различные происшествия. С начала года пожаро-спасательными службами и служб спасения было осуществлено 410 выездов. Со стороны спасателей МЧС спасено 50 человеческих жизней. Бүгүнкү карата республика боюнча жалпысынан 78 объектте жумуш жүргүзүлүп, анын ичинен 62 объектте жумуш аяктаган, 13 объектте жумуш уланууда, 3 объектте токтоп турат. Региондор боюнча ала турган болсок, түштүк регион боюнча 60 объектте иш-чаралар жүргүзүлүп, 49 объектте иш бүткөн, 8 объектте жумуш уланууда, 3 объектте жумуштар токтоп турат. Түндүк регион боюнча 18 объектте иш-чаралар жүргүзүлүп, 13 объектте иш бүткөн, 5 объектте жумуш уланууда. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жаатында кечиктирилиштер үзгүлтүксүз жүргүзүлсүн. Тийиштүү орун басарлар бул боюнча контролго алсын. Атайын алдын алуу, капиталдык курулуш иштерин үзгүлтүксүз алып баруу үчүн мерчемделген акча каражаттарын, андан сырткары мына атайын эсептен акча каражаттарын бөлүү боюнча иштер жүргүзүлсүн. Орун басарлар ушул министрликтин күнүмдүк иштери үзгүлтүксүзгө учурбаш керек. Ар бириңер өзүңөрдүн тейлеген тармагыңар боюнча контролго алып, сапаттуу иштерди алып барышыбыз керек. Министрликке бөлүнгөн акча каражаттарынын товардык материалдык баалуулуктардын сарамжалдуу, эффективдүү жана мыйзам чегинде пайдаланыш боюнча катуу көзөмөл жүргүзүлсүн.